биздин доктор Өмүрбек агайыбызды залга чакырып алалык. Мен атым Жалилов Өмүрбек Дөөлөтович. Кесибим боюнча психолог. Көп жылдан бери иштеп келем. Медер Итбаев деп мен эң биринчи агайлардын бири. Анын учендиги Акыл Абдырахманов деген агайдын колунан баштадым. Бүт эле туугандарымдын асман мен көтөрүп тургансып эле мен эле уктабай, мен эле кыйналып эрдим. Азыр менин жүрөгүмдө тынч. Сонун эмоцияларга мени салып койгон агайга рахмат. Бул дүйнөдө адамды кыйнаган эмне? Кыйнаган бир эле нерсе напсини баш ийдирүү. Өзүңдү өзүң угасың, өзүңдү өзүң жеңгениң бул өтө кыйын экен да. Адамда түшүнүк терең болуп баштаганда уже адам аюуга жол алат. Көрсө действительно мен комфортко кирип кеттирдим. Ой, мен ажыга баргам, мен 5 мал намаз окуйм, мен кыйынмын, мен төргө отурушум керек, мен жамбаш жеш керек деген ушундай бир нерселер кирип алган экен да. Качан биз учур чакка келип баштаганда болуп көрбөгөндөй, мен ушул сөздү айтам, болуп көрбөгөндөй өзгөрүп баштаган. Сознание переход болгондон кийин силер эчтекеден коркпой каласыңар. Оору мындай эле болуп калат. Эчтеке каалабагыла айтып коеюн. Жөн эле Алла Таала өзүң билүүчү затсың. 7 жыл уктабай калгам. Жолдошум каза болуп, 47 жашында инфаркттан. Аны уктаган эмесмин, мен кыска гана айткым келет. Мен уктап атам азыр. Күнүгө эртең менен кечинде заниматься этем. Потому что мен жыргап калдым. Мен жыргаган үчүн ал жыргалды эми айтып да түгөтө албайсың. Менде баягы батпай турган эгону мен кызматка салып баштадым. Мисалы руханий байлыкка ушуна жеткиң келип турса, сен ач көздүгүң сени жайлайт. Негеден ач көздүк менен келет адамдарчы. Ач көздүк менен келет, моерим кармап кайт, дишим оорубат, башым оорубат дейт. Ач көздүк бар жерде эго бар да. Жок, бул биздин динде каралат экен да. Эч кандай бир жерде бир карама каршылык жок экен да мындай. Ошол уктап ушундай бир өзүнчө эле бир керемет ден соолугум өзүмө келип калгандай болду да. Бул уктабаган өтө кыйын экен. Таңды таң аткачан адамдар уктап жатса, мен уктабайт элем. Бирөөнү бөлдүмгү, ичинде ошончолук арамдык жатат. Бирөөнү баа бердимги, ичинде ошончолук арамдык жатат. Бул медитация ден соолукка эле эмес, үй бүлөлүк, мынакей жан дүйнөнүн тынчтыгына дагы өтө пайдасы бар экен. Мен тырмагым жакшы болуп кетти, мен гаймаритим кетти, мен геморроюм кетти, мени циститим кетти дегендер өтө көп. Бизде динде, исламда нафс боюнча көп сүйлөшөбүз, бирок бул Өмүрбек көп нерсени түшүндүрүп айтты да. Ыймандуу болсоң өзүңөргө ыймандуу болгула. Бирөөгө ошолорду пехайт этпегиле. Давлениям бар болчу, аным жоголду. Жүрөгүм ооруп, жылына 2 жолдон больницага жатышым, аным калды. 99 килограмм элем, азыр мен 78 килограмммын. 78 килограмммын. Бирок мен ошол адамдын кемчилигин көрүп туруп алсам, мен баягы кылган соомду жеп кое берем. Эми эмне себептен кесир өмөнтөр аял кишиде акыл көбөйүп кеткенде, биздин баягы ичибизде духовный энергияны жеп иштейт экен акыл. Бүтүндүүлүктү жеп иштейт экен, түшүнүңүздөрбү? Ушу балам өзгөрүп кетсин, ушул менин кызым өзгөрүп кетсин десең, былжыраган нерсе да. Анан 4-чү степень 2 бутум тең артроз болчу. Былтыр кышында даже баспай калгам. Азыр мына жөн эле келдим, мынаяка чейин алдым. Азыркы учурда негизи коллегам, экөөбүз психологбуз, докторантпыз. Аз эле жылдар калды, профессор болобуз экөөбүз буюрса. Бутум үшүп, үшүк алганбы,
манжалары бүрүшүп турчу. Анан азыр байкасам, баягы чечкенде көрүп калдым. Бутун багы манжалары түз болуп эле калыптыр. Жөн эле кызмат кыла бер, күтүп алсаң өлдүм. Кара нерсең чоңоюп кеттиби? Кара нерсени тартып берет экен. Анан баягы кара мүртөскө айланат экен. Бул жөн эле катыган нервти бошотуу.